Саламатсыңарбы студенттер. Бүгүнкү темабыз жеңил атлетика. Жеңил атлетика спорттук мелдештери байыркы Грециядан 776 жыл мурда келген. Биринчи мелдештер 1837 жылы Англияда Регби шаарында колледждер арасында өткөрүлгөн. Биздин Кыргыз СССРинде 1921 жылы биринчи жолу жеңил атлетика боюнча мелдештер өткөрүлгөн. Кыргыз СССРинде жеңил атлетика боюнча Тобокен Мамыров 2 метр бийиктикти багынтып, кыргыз улутунан биринчи чыккан жалгыз СССР мастер спортчусу болгон. 20-кылымдын эң мыкты спортсмени болуп таанылган. Жеңил атлетика спорттун негизги түрү. Ага түрдүү аралыкка басуу, чуркоо, бийиктикке жана узундукка секирүү, алыстыкка ыргытуу жана башкалары кирет. Жеңил атлетика менен машыккан адамдын жүрөк кан тамырлары, дем алуу органдары бекемделет. Бул спорттун түрү менен машыгуу көбүнчө ачык жерде, таза абада өткөрүлгөндүктөн анын ден соолукту чыңдоого таасири чоң. Урматтуу студенттер, ушу менен темабыз аяктады. Саламатта калгыла.